Hazreti Peygamber akılın ulu keng belem. Aşqazanға baruçu tamақтың üçkö böl деген, koyu jana suyuq деп anana baga bölüp ey kön деген. Ошондо денің сақ болот орунун жүзүн көрбөгөн, атүгүл ракка чалдыкпай адам көп болот өлбөгөн. Ашказан деген анткенин организмдин эй тең деген. Қандай тамақ озансаң қан тамырғаң өрлөгөн, арғандай тамақ ақырың ақыл естің ей өрлөгөн. Ашқазан батирген айлана таптекалар жер деген, ас келгенсип анысың ар күнүң акча бер деген. Арам менен озансаң акмактар чыгат мен деген, алкымдан алып тик карап ата энесин сен деген. Келечекти сөз кылсаң кеңешүүгө келбеген, эл башкарса кокустан эсептебей эл жеген. Көз жаштарын агызып көрүнөң алдап эл жеген, тоодон казып кен жеген, тойбой сатып жер жеген. Тийгизген жалаң зыянды тирүү шайтанга тең белем. Адал тамак озанса андайлар бийик төр менен, эл болуп турат эл менен. Айткан акыл кептериң алыс кетпейт эй жел менен. Çapçan iştep жумушта эмгегиң адал тер менен, көңүл сезими боорукер көз жашты көрсө көлдөгөн. Окуган китеп жугумдуң ойлору жок мен деген, кара башым мындай кой калктын ишин жөндөгөн. Сүйбөйт дагы дос болбой сүт корду тыйып жөндеген. Периштеге даң окшошот пейили тазаң эңгенен. Кусадар жан дүйнөсүн Кудайдан коркуп эмдеген. Органың жүрөк борборуң ме болсоң акыл коргонуң. Ашказан дурус болбосоң экөөнү бирдей тордодуң. Уйкуңду гана келтирет ушунчаң ашык тойгонуң. Ичеги карындат басып иммунитетти кордодуң. Башказан ой жакшың иштесин, андаң ашказанды оңдогу дейт.